Қытайдың жиркеничтүү тамактары. Бүгүнкү видеороликте көрүш-көрбөшүңүз өзүңүздүн эркиңиз. Себеби бул видеороликте сиздин аппетитиңиз болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан эскертүү катарында айтып кетебиз. Видеого лайк басып, жана каналга туура жазылып, биздин катарга кошулуңуз. Кантип десеңиздер, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочону да басып күйгүзүп коюңуздар. Ошондо эң туура жазылуучулардын катарына кошуласыздар. Бүгүн Кытайдын эң жаман ыплас тамактары, биздин мусулмандарга эң жиркеничтүү көрүнгөн тамактары видеороликтер болот. Жана булыгы кандай башка өлкөлөргө кандай гана экспорт кылып аткандары сиздерге таамай айтылат. Ошондуктан бул видеороликти өзүңүздүн акыбалыңызга карап көрсөңүз болот. Кытайдын кээ бир майрамканаларында чычкандан жасалган тамак ашын көрүүгө болот. Өзүңүздөр билгендей, чычкандар өтө ыплас, таза эмес жерде жүргөндүктөн адам баласына көптөгөн вирустарды таратуусу мүмкүн. Кытайдын кээ бир жерлеринде эт сапаттуу сакталып калыш үчүн ага канчалаган химиялык заттарды кошот жана ушундай эттердин көбүн экспортко чыгарып, чет мамлекеттерге сатат. Бардыгы билгендей, Кытайдын жери чоң, ошондуктан башка шаардан экинчи шаарга жеткирүү үчүн товардын жакшы сакталуусу маанилүү. Ушундай балыктан жагымсыз жыт чыгып кетпеш үчүн аларга дагы нече түрдүү химиялык заттар кошулат. Андай балыктарды жеген кезде адамдын денеси алсырап, адамдын ичи катуу ооруп, ичи өтүүсү байкалат. Дүкөндөрдө нече түрдүү жемиш сокторун алар мезгилде абайлап алгандарыңыз жакшы. Анткени азыркы учурда жемиш сокторуна бир канча химиялык заттарды кошот. Андай дарылар суусундуктун жарамдуу мезгилин узартып, суусундуктун кооз көрүнгөн түсү менен даамын сактап турат. Мына бир тажрыйбага караңыздар. Видеого маани берип карай турган болсок, бир стакан жемиш суусундугунун ичине кургак салфетка менен суудагы бардык боегучтарды салфеткага сиңдирип алат. Азыркы убакта Кытай мамлекетинде табигый заттардын кошулмасынан заттардын дээрлик 80% колдоо жасалып чыгарылат. Бул видеого карасаңыздар, жумуртканы да колдоо жасап жатат. Бул үчүн 1-2 атайын суюктук менен боегучтар гана керек. Жалган бал. Андай балдар бир гана Кытай мамлекетинде гана эмес, аны менен кошо өзүбүздүн мамлекетибизде да жасалат. Бар болгону дүкөндөрдө сатылып турган кантты 1-2 саатка кайнатып, аны коюландырат. Анан ал анык балга окшош болуш үчүн бир канча боегуч заттарды кошот. Балдын табигый экенин билүү үчүн тырмагыңызга бир тамчы балды тамызыңыз. Эгер бал төмөн карай агып кете турган болсо, ал бал табигый эмес. Балдын табигый экендигин дагы бир текшерүүнүн амалы. Ичи толо сууга толгон идиштин ичине 1-2 аш кашык балды салып аралаштырсаңыз, табигый бал суу менен эч качан аралашпайт. Ал эми жалган бал болсо суу менен аралашып кетет. Сиздерге видео жаккан болсо, албетте лайк басып коюңуздар жана видеоролигибизди таратып коюуну унутпаңыздар. Баары Кытайдын былыгын билсин.